Интернетке жайгаштырылган түрдүү жарнамалар, бирок алардын баары ишенимдүү эмес деген 28 жаштагы Ош шаарынын тургуну дал ушул интернет алдамчыларынын тузагына илинген. Ал социалдык тармактагы жарнамалардан өзүнө жаккан унааны тапкан. Аны сатып алмай болуп, унаа ээси менен байланышканын айтат. Алар унага кардарлар көп экенин айтып, алдын ала 15 000 сом акча котортуп алышкан. Бирок кийин дайынын таптырбай кетишкен. Şu көңүлүмө жагып, алмашнаны телеграмдан да көрдүм да. Ошон үчүн мен ишендим. Телеграм каналдардан алды сатты деген канал бар экен. Ошол аркылуу аны көрдүм. Лалафодон эки жактан бир машинаны көргөн үчүн ишендим да. Клиенттер көп окшойт. Мен эртерээк мен алып калайын деп заклад котордум. Bir адрести айткан, мен ушул жерде жашайм деп. Ал жерде барсам, даже здание жок экен да, ал жердечи. Bir заброшенный эле bir здание бар экен. Ошентип мен алданып калдым да. Эми бул сыяктуу окуяларды оздуктоо үчүн интернеттеги анонимдүү жарнамаларга тыюу салуу сунушталып жатат. Коомдук талкууга коюлган мыйзамда интернет аянтчаларына жарнама жайгаштыруу үчүн каттоодон өтүү талап кылынат. Бул талап аткарылбаса, жарнак берүүчүлөрдүн жарнактарды интернет желесинде жайылтуусуна тыюу салынат. Муну менен көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү жаралат дейт эл өкүлү. Сөз түрдө идентификацияны өтүш керек, сөз түрдө өзүн билдирип, эгерде Ахмат болса Ахмат, Ташмат болса Ташмат, паспорту менен кадимки деле жанагындай идентификация өткөндөн кийин ал экинчи этап, ал жоопкерчилик уже болуп калат. Бүгүнкү күндө жарнаманын чоң көлөмү интернетте анонимдүү эч кандай текшерүүсүз жайгаштырылат. Алар фишинг сайттары, жасалма дүкөндөр, каржы пирамидалары. Аларга карата көзөмөл жок болгондуктан шылымдык фактылары катталган учурларда жоопкерчиликке тартууда мүмкүн эмес. Ал негиздүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы жаралган. Эшикте деле, базарларда деле рекламалардын баардыгы, жумуштун баары тыюу салынган менен эң чоң пространство бул интернет пространствосу бар. Ал жерде дагы буну толук түрдө тыюу салганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде бул мыйзам алынып калса, анда биздин атайын Минцифр бар, жана Минкультура бар. Ушул эки ведомствонун алкагында жана ушундай МВД бар. Алар кайсы бир неме болбосун блокировать эткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өлкөдө кибер кылмыштуулук күчөп, аларга карата активдүү күрөш жүргүзүлгөнү менен алдангандардын аягы токтобой жатат. Мындай факты менен укук коргоо органдарына күналыс кайрылуулар келип түшөт. Шылымдуктун улам жаңы түрү жайылып, жарнамадан алдангандарда басымдуулук кылат. Иштер башкармаларында кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсү ачылган. Ошол такай ушул багытта гана иштеп, бул багытта бир топ азайды деп айта алам. Ошол эле мезгилде жарандарга дагы бир жолу кайрылып кетем. Буга чейин кайрылганбыз. Товарды көрбөй туруп, билбей туруп, колуңарга тийбей туруп албагыла. Же болбосо арзандын артында кандайдыр бир алдамчылык болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө укук коргоо органдарынан, жакындарыңан, билимдүү адамдардан тактап туруп, анан акча которууга болот. Ички иштер министрлигинин маалыматында акыркы жылдары өлкөдө кибер кылмыштуулук 30%га көбөйгөн. Ага байланыштуу Ички иштер министрлиги кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгын түздү. Өткөн жылы 1600гө жакын алдамчылык фактысы катталса, анын 48%-нын бети ачылган. Алмагүл Байкызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.